Эфирде ачык айкын программасы, аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсызбы? Жакында Айыл чарба министрлиги өлкөдөгү асылдуулугу төмөн жайыт жерлерин рационалдуу пайдалануу максатында алардын колдонуу багытын өзгөртүү үчүн атайын мыйзам долбоорун демилгелеген. Ал документ азыр Жогорку кеңештин тармактык комитеттеринде талкууланууда. Бүгүнкү берүүбүздө ушул мыйзам долбоорун тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Анткени бул дагы өткөндө демилгеленген ушул Айыл чарба министрлиги тарабынан 309 токтом сыяктуу коомдо ар кандай пикирлерди жаратууда. Студиябыздын меймандары менен таныштырайын. Айыл чарба министрлигине караштуу жайыттар жана мал чарба департаментинин директору Жаныбек Керималиев, ошондой эле фермер Манас Саматов. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач сиздерге ушул убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирейин. Алгач сөздү Жаныбек мырза сизден баштайлы. Бул мыйзам долбоору тууралуу түшүндүрмө берсеңиз, кандай максатта, мазмунда иштелип чыкты, эмнеге багытталган, эмне түрткү болду? Рахмат. Мен сөзүмдүн башында ошо силердин студияга рахматымды айта кетейин. Анткени биз жетпеген жерлерге жеткизип, ошол элдерге, дыйкандарга бизден чыккан ардак жаңырыктардын баарын айтып берип атасыздар. Эми эң негизгиси эле бул жерде ошо Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүүдө ошол жер кодексинин жайыттар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Бул жерде эң негизгиси бул Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун ошо асылдуулугу төмөн жайыттары жөнүндө деп айтып атабыз да. Бул долбоордун концепциясы бул айыл чарбасындагы айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн асылдуулугу төмөн жайыттардын сарамжалдуу пайдалануу, ошол менен бирге максаттуу асылдуулугу төмөн жайыттарды берүү болуп эсептелет да. Бул жерде эмнени айтып атабыз? Эң негизгиси биз ошол жерлерде бардык жерде биз кыдырып көрүп атабыз. Ошондо көп деген дыйкандардан, ошол жергиликтүү элдерден бизге атайын ошол сунуштарда түшүп аткан. Анткени себеби ушул жөн эле жаткан жайыттарды, жайыт эмес, ал шагыл баскан жер же болбосо бонитети төмөн жерлердин бардыгы мындай иштетүү максатында ошого карата биз ошо жаңы мыйзам асылдуулугу төмөн жайыттарды колдонуу боюнча мыйзамды иштеп чыктык. Бул эң негизгиси ошол өзүбүзгө белгилүү болгондой 9 миллиондон ашык биздин ошол гектар жайытыбыз бар. Алардын ичинен где-то 7 миллиондон ашык ошол жарактуу жайыт болуп эсептелет дагы. Күрдүүлүгү жакшы, асылдуулугу жогору болгон 3 миллион 700 миң жайыт бар деп эсептейбиз да. Ошол көп 2 миллиондон ашыгы жанагы шагыл таш, асказоо мөңгүлөр болуп эсептелет да. Биз ошол көптөр ойлойт, ошо 9 миллиондон ашык гектар жайыт десе эле ошол баардыгы эле ошо жайыт экен деп. Ошон үчүн ошо биздин керектүү жакшы ошол асылдуулугу жогору 3 миллион 700 миңге жакын жайытыбыз да. Эми бул жерде ошол эң негизги ошол жайыттардын жалпы аянтындагы ошол биз мониторингдин негизинде ошол асылдуулугу төмөн жайыттарды биздин Айыл чарба министрлигинин астында жер долбоор институту бар. Ошол институтту атайын ошол геоботаникалык изилдөөлөрдү жүргүзүп чыгып, 4 областты так аныктап чыгышты дагы. Азыр 3 област калды. 3 областты дагы аныктап атышат. Бирок ошол 4 областтын так дагы изилденген 3 област болсо эски мурунку данныйлар менен где-то бир 474 миңден ашык жайыт ошол асылдуулугу төмөн экенин иликтеп таптык. Ошонун ичинде биз ошол как раз ошол мыйзамды иштеп чыкканда ошо 500 миң деп берип, 500 миң гектар асылдуулугу төмөн жайыт деп берип атабыз да. Эми бул жерде эмне эң негизгиси? Эң негизгиси бул жерде жайыттардын тоют бирдиги менен эсептелет. Ошо тоют бирдиги менен аныкталат. Ал жерде тоют бирдиги 0,8 центнер гектар болсо, төмөн болсо, бонитети 20дан төмөн балл болсо, ошол асылдуулугу төмөн жайыт деп эсептеп айтып атабыз да. Эми бул эң негизгиси ошол жайыттардын асылдуулугу төмөн болгондо ошо биз берип, ошол биздин дыйкандарыбыз ошону иштетип, ошол биздин экономикага дагы чоң салымдарды кошот деген ойдомун да. Бул азык түлүк коопсуздугуна дагы чоң жардам берет.
негизи мыйзамда так жазылды да, кандай багытта иштеткенге болот деген. Мыйзамда баардыгы так жазылып атат. Бул жерде мисалы жайытты арендага берет экен деп айтылып атат да, бул арендага берилбейт. Жайыт өзүнүн түрүн алмаштырып, башка түргө алмаштырылат дагы, ошондон кийин анан берилет да. Мисалы эгерде дыйкан алам деп ошол жайытты мисалы бир 5 гектар жерди алам десе, ал түрүн өзгөртөт. Айылдык ошол райондук администрацияда түрүн өзгөртүп беришет дагы, ошонун негизинде мисалы көп жылдык бактарды тигеби же болбосо көп жылдык чөптөрдү тигеби, мөмө жемиш бактарын тигеби өзгөртүшөт дагы, ошол багытта иштелет да. Ошол багытка өзгөрт деген бул ижара деп эми бул жайытты убактылуу колдонбойт да. Жайыт эң негизгиси ошол мыйзамда жазылган ижарага, субижарага берилбейт деп. Ошондуктан ошол 500 000 гектар жерди өзүнүн түрүн башка түргө өзгөртүп, трансформация кылып туруп, анан кийин ошо ижарага берилет да. Бул уже төр өзгөргөндөн кийин, түрү өзгөргөндөн кийин бул жайыт болуп эсептелбейт. Манас мырза, сиз ушул мыйзам долбооруна кандай пикирдесиз? Фермер катары сиз дагы ушу жер иштетип багбанчылык кылып жүрөсүз да? Мен эми элге жалпак тил менен түшүндүрүп кетейин. Бул жайыт деген эмне? Бүгүнкү кырдаал кандай, эмне үчүн эл арасында ушундай талкуу пайда болду дегендин маани маңызын мен билишимче айтып кетейин. 9 миллион 70 000 болсо керек, ушундай жайыт жерлерибиз бар. Жалпы Кыргызда жайыт жерлери менчикке берилбейт деген баш мыйзамда атайын ушундай бир эмеде көрсөтүлгөн. Эми 9 миллион гектар жердин анатомиясын ачып көрө турган болсок, бунун 40% асказоолор. Таптакыр мал жайууга да жарабай турган жерлер булар. Анан 5 миллиону калып атабы. 5 миллиондун ичинен дагы бир 40% бүгүнкү күнгө карата деградацияга дуушар болгон жерлер. Бул 2 миллиондай гектарчы жер. Калган 3 миллион гектар жерибиз эл пайдаланып келе жаткан жерлер. Мунун 1,5 миллиону жайкы жайыттар эсептелет, 1,5 миллиону кышкы жайыттар болуп эсептелет. Эми дагы башка жагынан кирип түшүндүрөлү. Жайыттар, айыл четиндеги жайыттар, орто жайыттар, алыскы жайыттар болуп бөлүнөт. Бул өтө татаал комплекс. Бул жайыттарыбыздын мындай сапатын сакташ үчүн илгертеден эле атайын иш-чаралар көрүлүп келинген. Бүгүнкү күндөгү кырдаалда кандай болуп турат? Биздин алыскы жайыттарыбызга эл чыкпай калды. Себеби фермерлердин күчү жетпейт. Жанакы көпүрөлөр оңдолгон эмес, жолдор оңдолбой калды. Ошон үчүн алыскы жайыттарыбыз тилекке каршы деградацияга дуушар болду. Анткени мал чыкпаса дагы деградация болот, артыкча малдын саны ашыры болсо дагы деградация болот. Бул биздин улуттук бир утуруубуз бул. Орто жайыттарыбыз бар. Андан кийин айыл четиндеги. Айрыкча айыл четиндеги жайлоолорубуз азыр жерлерибиз чаңы чыгып, таптакыр колдонуу ушундай күчтүү бир деградацияга учурады. Бул биринчиси жери. Жанакы ошон үчүн мага түшүнүксүз да, элге түшүнүксүз жери ушундай болду. 500 000 гектар жерди баягы 9 миллиондун кайсы категориясынан кымтып алып жатышат деген суроо көпчүлүккө түшүнүксүз болуп атат. Бул биринчи маселеси. Экинчи маселе. Анан кийин баягы түрүн өзгөртүп атабыз деп атпайсызбы, Калканович? Жайыттын деген статусунан алып туруп ГСФОга берилип атат. Жок. Бул түрүн өзгөртүп атабыз. Мисалы жайыт жеринен башка жанагы мөмө жемиш бактарын тиккенге түрүнө жайыттан алынып атат да. Жайыттан алынып атат да. Бул жайыт болуп эсептелбейт бул. Деградациядагы жайыт жерлерден алынып атабы же кайсы? Манастын айтып атканы туура болуп атат да. Бул жерде деградацияга учураган, эми деградацияга учураганда бул восстанавливаться этет да. Аны эме асылдуулугу төмөн деген бул жанагы мен башында айтып кеттим, жанагы 0,8 центнер гектардан тиги көрсөткүчү начар болсо, бул асылдуулугу төмөн болуп эсептелет да. Биз ошолорду көрүп атабыз. Мына ошол как раз Манас Парманович айтканын жанагы жакынкы жайыттарды, ортоңку жайыттарда ошол көп деградация, ошол асылдуулугу төмөн болуп эсептелет да. Азыр мен
logikаны бүтүрүп оюн айта кетейин. Бери караңыз. Эми баш мыйзамга туура келбеген жери бар деп айтып атабыз. Эч качан өкмөттүн токтому баш мыйзамды же башка иерархиясы боюнча жогору турган немелерди аттап өтпөш керек. Бул бир чети. Экинчи чети кунарсыз жайыттар деген түшүнүктү колдонушкан. Өкмөттүн токтому болобу, министрликтин жобосу болобу. Бул жерде ар бир түшүнүк илимге таяныш керек. Кунарсыз жайлоо деген түшүнүк жок илимде. Бул жерде мыйзамды жазган кишилер өзүнүн сабатсыздыгын көрсөткөн. Асылдуулугу төмөн, кунарсыз деген түшүнүктөр бир айдоо жерлерине карата колдонулат. Жайлоолорго бунун тиешеси жок. Жайлоолордун берешендиги, жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, ал табигый шарттарга байланышат. Анан кийин адамдын ишмердүүлүгүнө. Биз ошол айттым го, эгерде мал жайылбаса, жанакы жайлоодо отоо чөп басат. Мал жей турган жумшак чөптөр өспөй, мына суусамыр мисал кылып келтирсеңиз болот мисалы үчүн. Биз өзүбүзгө улут катары жайлоолорго болгон мамилебизди жакынкы акыркы 30 жылда алсак, биз өзүбүзгө чоң минус деген баа беришибиз керек. Айырмасы жок. Ал кайсы министр күнөөлүү же кайсы өкмөт башчысы күнөөлүү, ал жерде сөзү болуп аткан жок мисалы үчүн. Эми экинчи жактан карайлы мисалы үчүн. Баягы биздин маңдайыбызга жазган 1.250.000 гектар жерибиз бар. Баягы жерлерди пайдалануу, аларды башкаруу жөнүндө жазган 243-чү жакшылыкка токтом бар. Мен түшүнүктөрдү айдоо жерлер жөнүндө сөз кыласыз. Мен түшүнүктөрдү айтып кетким келет, мисалы үчүн экономикалык привлекательный, берешендүү жерлер деген бир түшүнүк бар. Инвестицияны талап кыла турган жерлер деген жер бар. Анан кийин жанакы таптакыр талап кылынбаган жер. Шагыл, асказоо, кандайдыр бир таптакыр бир иштетиш, жөнгө ишке келтирүүгө оор болгон жерлер бар мисалы үчүн. Эми мен акыркы эмелерде дагы бир нерсеге көңүл бурдум да. Бизде суу бою токойлор деген түшүнүктү мен али эч кимден уга элекмин. Биз турмуш ортого чыккан маселе болсо, аны илимий көз караш менен аныктама берип, ошол жердин ар бир категориясына карата кандай кадамдарды шилтешибиз керек келечекти көздөй. Ошондой изилдөөлөр таптакыр жок. Жайыттардын ошол жанакы өзүнүн сапатын аныктай турган методика да жок. Илимий методика да жок бүгүнчү. Мен эмне үчүн буга көңүл бурдум? Бизде эмнеден келип чыкты? Бизде мына бийик тоолуу райондор бар. Ат башы, Чоң Алай, дейлик, Алайку, Суусамыр. Айыл чарба өсүмдүктөрүн картошка бышса бышат, же болбосо башка нерсе жок мисалы үчүн. Дал ошол бийик тоолуу аймактардын элдери бүгүнкү күндө салыштырмалуу кыйын, оор акыбалда турат. Анан биз изилдеп туруп, жакында демилге көтөрүп чыктык. Биз ошо жанакы орусча пойменный леса деп коет. Мен ага кыргызча эквивалентин түшүнүктүн таппай койдум. Суу бою токойлору деген бар мисалы үчүн. Биздин Кыргыздын маңдайына жазган климаттык калыптанышы дал ошо тоо этектеринде калыптанат. Ошонун ичинде чычырканактар жанакы биздин суунун эмесин регулировка кылып тура турган өсүмдүккө кирет экен. Ошон үчүн биз иликтеп көрүп, мына чычырканак бардык жерде бар. 2000-2200 метр бийиктиктеги суук жерлерде аябай жакшы өсөт. Бирок акыркы жылдары биз ошого дагы бир мындай бир кыянаттык менен мамиле кылып келатабыз да. Жок, күйүп терип албайбыз, кесип терип алабыз мисалы үчүн. Көпчүлүк жерлерде бул чычырканактар да кыйылып кетти. Айрыкча жанакы кыйынчылык жылдарда аны отун катарында байланды. Демек, сиз ушул жайыт жерлерин толук кандуу бир изилденген жок, буга каршы болуп атасыз да, Жок, каршы сөз каршы эмес. Бул жердечи биз улут катары айттым го, эгерде бир өкмөттүн жаңы токтомун токой турган болсок, бул биринчиден баш мыйзамга, башка иерархиясы боюнча жогору турган мыйзамдарга карама каршы келбеш керек. Экинчиден, илимий түшүнүктөр менен жазылган болуш керек. Бул минимум талаптар. Үчүнчүдөн, бул вариант жер бөлүштүрүүгө алып келип такалып атат.
Бұл өте чырлуу маселе, өте назик маселе мисалы үчүн. Ошон үчүн мен айтмакчымын, бул чийки маселе. Эгерде түшүнүк боло турган болсо, так аныкташ керек. Ошо баягы жакынкы жайлоолордун арасынан же башка ошол баш мыйзамда жазылган эрежеси менен кабыл алыныш керек. Ошону мен Жаныбек мырзадан сурайын деп атам, кантип аныкталды? Эми Чынында ошо мас анткени бизде мындайда акыркы учурда бизде мал көбөйүп кетти деген маалыматтар бар да, 2 эсе көбөйүп кетти мурдага салыштырмалуу. Керек болсо Союз учурундагыдай санына жетип калды депчи. Анан жайыттарды такырлантып жиберди деген да маселе бар да. Анан ошол жайыттарда кирип калган. Мисалы, Манас Пармановичтин айтып аткан жана илимий методика бар. Биздин Айыл чарба министрлигинин астында илимий изилдөө институт, жайыт илимий изилдөө институту бар. Ошолордун ошо менен бирге Кыргыз жер долбоор институту бар. Гипераземде кошсодо бүт полный методика бар. Ошо методиканын негизинде эсептеп, аныктап чыгышты да. Бүт геоботаниканы изучать этип чыгышты. Биринчи. Манас Пармановичтин айтып атканы эң негизгиси бул жерде жакынкы жайыттар менен ортоңку жайыттардын жана деградация болуп атканы бул малдын санынын көбөйгөнүнөн дагы. Малдын жана туягы көбөйүп, туягынын негизинде азыр биз баардыгыбыз базар экономикасында болгондуктан көптөр ошо жолдун жээгинде соода саттык кылам деп алыскы жайыттарга чыкпай атканда. Азыр эле Манас Парманович белгилеп кетти, алыскы жайыттарга чыкпайт деп. Туура, алыскы жайыттарга чыкпайт, анткени себеби азыркы учурга чейин жайыттарга айыл өкмөт дагы акимчиликте дагы эч ким жооп берген эмес. Ал бул закондун негизинде, жайыт мыйзамынын негизинде бул коомдук буюмга берип койгон. Жайыт комитетине. Жайыт комитети бирөө жакшы иштейт, бирөө жаман иштейт. Бирөөсү билет, бирөөсү билбейт. Ошонун негизинде көп ушундай кыйынчылыктар пайда болду дагы. Ошо деградациянын көп маселеси ошондо болуп турат. Анткени себеби эгерде айыл өкмөттүн эсебинде болуп ушу жайыттарга жооп берген болсо, алар график түзүп, алыскы жайыттарга көчүү деген, конуу деген илгери болчу. Советтер Союзунун учурунда мына ошолорду жасаш керек болчу. Эми азыркы учурда мына бул экологиянын өзгөрүшүнөн пайда болуп атат. Мисалы, Сусамыр жайлоосунун алтыгана карагана мал жайылбай калса ошо деградацияга учурайт деп атпайбы? Жок. Азыр Сусамыр жайлоосунда толтура мал жүрүп атпайбы? Бирок деградация болуп атат. Эмне себептен дегенде экологиянын ошол эле менен өзгөрүшүнөн пайда болуп атат да. Бул жанагы алтыгана карагана деген сарняк чөптөрдү. Ушундай биз азыркы учурда ошол иштерди жүргүзүү, ошолорду аныктоо, ошолорду жоготуу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Бирок бул мыйзам азыркы учурдун эң заманга керектүү мыйзам. Эмне себептен дегенде муну 2020-2021 жылдары тегерек столдорду өткөзүп, бардык жерлерде дыйкандар менен ошо ак эмесинин сунушун алып, мурунку 6-созуктун депутаттары биринчи окууда кабыл алып берген. Азыр болсо ушул мындай талкууга түшүп аткан себеби, анткени себеби көптөрү ушул асылдуулугу төмөн кунарсыз жайыттар деп атат. Асылдуулугу төмөн жайыттар деп айтабыз. Кунарсыз деп эми которуудан туура эмес которулуп калган. Ошол себептен асылдуулугу төмөн жайыттардын жанагы 309 токтом жанагы ГФСУнун жерлери боюнча экөөнү аралаштырып, кээ бирөө түшүнбөй аралаштырып салды да. Ошондуктан мен ачыгын айтып атам, 309 токтом өзүнчө, жайыт жанагы асылдуулугу төмөн жайыттарды колдонуу боюнча өзүнчө болуп караш керек да. Ошол жайыттарды ушундай пайдалануу багытын өзгөртөлүү деген сунуштар болду беле негизи? Көп жерлерде ушундай сунуштар барбы? Азыркы учурда мына мен жакында эле радиодон ушул жанагы актуалдуу маек дегенде бир аксакал айтып атат, 40 гектар жерди алгам, мен пайдаланып жүрөм, бактарак тийип койгом деп атат. Аны биз барып көзүн бүгүн көргөн жокпуз. Бирок анын контуру может быть ал ФПСтин жери болчу, же болбосо өсүмдүк жер жана үлүшкө бөлүнгөн жерлер, жайыт жерин көптөр колдонуп келатат да. Ошон үчүн ушул асылдуулугу төмөн жайыттарды мыйзамдаштырып элге берилди. Бул жерде эмне эң негизги эмне? Бул жанагы продовольственная безопасность деп коелу. Бул жанагы азык-түлүк коопсуздугунун бардык жагынан болот. Бул жанагы алма ар түрлүү мөмө жемиш бактарын тигеби, жанагы косточковыйларды тигеби, же болбосо
ошол эле жанагы көп жылдык чөптөрдү тиксе, Бирок көп ошол- жылдыктар чөптөрдү тиккенде деле ал пайдасы болуп атат. Анткени себеби мына Манас Парманович айтып атат да, мен алыскы азыркы учурда сочный корма, грубый корма деп аны да карап атабыз да биз Бирок малга. ошол сиз айтып аткан 500 миң гектарга жакын жердин канчасы, канча пайызы, канча гектары ошол багытта пайдаланып кетет дегенге кепилдик барбы бизде? Эми бул жерде мен азыр баягы биз ошол баардыгын определять этип тиги геоботаниканы изучать этип чыкканда, мисалы Баткен областында 100 миңден ашык жер ошол тиги асылдуулугу төмөн жайыттар болуп эсептелди да. Бизде бүт баардыгы жасылган, баардыгын көрсөтүп атабыз. Эми ал жерде бүгүн эле чыга калып 100 миң гектарды алып кетпейт эч ким. Ал жерде ошол приоритеттүү түрдө ошол райондун, ошол айылдын жараны биринчи ошол конкурска берет да. Конкурстан алгандан кийин анан ошол өздөштүрөт. Өздөштүргөндө мисалы мына өзүңүзгө белгилүү Ысык-Көл областына кетип баратканда Көкбойнок жанагы жерлерде көп асылдуулугу төмөн жайыттар бар. Мына азыр дыйкандар алышып ал жерде жанагы мөмө жемиш бактарын тигишип канчадаган экономикалык өзлөрүнүн прибылды чүрүп атат да, өкмөткө дагы жакшы мындай салымдарын кошуп атышат. Бирок ошол жердин баары эле жарай береби башка багытта жер колдонулган берилгенден кийин да. жердин кыртышы дагы болот бул жердечи. Жана мөмө жемиш бактарын тиге жоолочусу башка жанагы көп жылдык чөптөрдү тиккенде ал жердин кыртышы өзгөрөт дагы. Бул өзүнүн түрү башка түргө болот. Бул башка түргө өткөндөн кийин башка түргө өткөндөн кийин бул сатканга сатылбайт дагы, башка бирөөгө мындай башка түргө өткөрбөйт. Ошол боюнча кала берет. Ошол сатылып кетет деген коркунуч бар деген маселе айтылып атпайбы? Мен эми эч кайсы мыйзам доомат эмес. Турмуш эмнени талап кылса, биз өзгөрө билишибиз керек, өзгөртө билишибиз керек. Бул жагынан маселе жок. Бирок мен кандай кадамдарды жасайт элем. Мына жаңы технология келди бизге. Басым сугат системасы деп. Жамгыр сугат системасы, тамчы сугат системасы. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, биз суу башы элбиз. Бүт дарыя Казакка, Тажикке, Өзбекке кеткен суулар бизден кетет. Ким бизди кой деп жатат? Ошо суу башындагы жерлерибизди пайдаланганга. Басым сугат системасынын шарапаты менен биз 1 миллион биздин эсептер боюнча 800 миң 1 миллион гектарга чейин жерди өздөштүрүш мүмкүнчүлүгү бар экен бизде. Мен эмне үчүн бизде эскиден Кыргызда суу бою деген түшүнүк бар. Суу бойлоп жайгашкан айылдарды суу бою деп коет. Мен айтып атпаймынбы? Жана пойменный леса, чычыркана. Бул жөнүнөн эле келип чыккан жок бул. Чычыркана, анын четинде жерлер бар. 1 километр, 2 километр, 3 километр ландшафты мага десе мындай болсун. Биз басым сугат системасынын жардамы менен суу бар жерлерде дагы 1 миллион жерлерге мөмөлүү бактар тиксек болот. Эми эмнеден башталыш керек эле бул? Өтө терең изилдөөлөр менен ошол 700 миң гектарбы, 800 миң гектарбы карталаштырып, иштеп чыгып туруп, анан айтсак болот эле мисалы үчүн. Жаңы өздөштүрө билген жерлердин бир бөлүгү жайыттарына кирип кетет экен. Бир бөлүгү таптакыр асказоого кирип кетет экен. Бирок бүгүнкү турмуш ушуну талап кылып атат. Деп туруп, жанакы эмгекчилердин суроосу боюнча деп аргументти жасабай, илимий изилдөөлөргө таянып туруп, анан ошондо талкууга чыгарса, элге да түшүнүктүү, депутаттарга түшүнүктүү. Анан кийин ар бир колдонулган токтом албетте сөз туура болуш керек. Мен билбейм, кайра сурап атам, Жаныбек Калканович, ким жазды ушул мыйзамды? Мындай да, юрист дешет. Юрист бул кабыл алынган мыйзамдарды колдонгон жөнөкөй эле адис. Ал эми айыл чарбасына тиешелүү болгон мыйзамдарды айыл чарба адиси жазыш керек. Демек, бул жерде мен катардагы фермер катары мен доомат айтышым мүмкүн. Неге кармап турат өкмөт ошондой өзүнүн предмет своей деятельности не понимает. Өзүнүн жасаган ишин билбеген жетекчилерди, министрдин орун басарларын ким кармап отурат? Бир юрист бар экен, орун басары. Аны ким кармап отурат? Эмне үчүн биз салык төлөп ошондой кишилерди кармап отурабыз даган элдин арасында ушундай дүрбөлөң чыгарып атат мисалы үчүн. Барбаңыз, бирок бул жерде сиз айтып аткан дооматтар, мисалы ошол законду, мыйзамды ким жазды? Мыйзамда ошол
айыл чарба адистери жазды. Бул жерде юристтер эч качан жасалбайт, анткени себеби Аты ким ошо? биз группа, өзүнчө группа, рабочий группа түзүлөт. Рабочий группанын негизинде жасалганда. Эми бул илимий изилдөөлөр болгондуктан ошол илимий изилдөөлөрдүн негизинде жасалып атат да. Сиз айтып аткан мына өзүңүз Манас Парманович, өзүңүз жанагы сельхозтехникаларды алып келип жүргөнүз. Ошонун бирге азыр эле жанагы капельное орошение, жанагы тамчылатып сугаруу, жаадырып сугаруу, скважиналарды коюп, ошол жанагы асылдуулугу төмөн жайыттарга скважиналарды жасап, жанагы ошол Манас Парманович айтып аткан капельное орошениени алып келип, же болбосо жаадырып сугарган методдорго кириш керек, инновацион методдор азыр өздөштүрөт. Ошондо биздин ошол жайыттарыбыз оңолот. Эми эгерде ошолордун бардыгы көп жерлерде мындай талап кылса, мына тиги ар түрлүү жанагы тамчылатып сугаруунун тетиктери өзүбүздүн бияктан бир завод жасалып, же цехпи чыгарып калмак да. Ошондо эми 5 күндө мен чүйдө тоо тектери Кызыл Бирлик, Кара Сакал, 2 күндөн бери Саз айылдарын бардым да. Кудай берген жерлер, тоо тектери биздинчи. Анан мен ойлойм да мисалы үчүн. Биз корообузду жакшы өздөштүрбөй туруп, жайыттарга эмне тийебиз дейм да мисалы үчүн. Кыргыздын бардык аймактарында жалпы алып караганда, мындай күчөйтүп айтканда, апыртып айтканда кысыр калып атат. Арпа айдайбыз, бедай айдайбыз, кой катырып жүрүп өлүп кетип атабыз мисалы үчүн. Мен мындан бир нече жыл мурда айткан, бизде малдын санын кыскартыш керек, туягын. Асылдуулугу, асыл тукум малдарды, бул концепция туура. Бирок баягы жипке тизгендей иреттелген агрардык саясаттын өзү болбой атпайбы. Ошондуктан ортодо мына бул жайыттар жөнүндөгү токтом жөнүндө дагы талаш тартыштар 309 пайда болуп атат коомдо. Мына азыр чүйдө менин эсебим боюнча арасат кала турган 7000 гектарча жер бар. Жаныбек Калканович. 309,5 Жок, бул жерде мыйзам башка эмес. Колдонулбаган деп атасыз. Турмушта баягы мына талкуулар терс келип элдин турмушуна терс таасир берип атат. Жаңы мыйзам боюнча иштейбизби, эски боюнча иштейбизби? Булар күздө эле министрлик буйрук берип коюптур, ооз экелечи, эч кимге бербегиле деп. Мына азыр чүйдө 7000 гектар бош калса, бул өтө терс көрүнүш бул. Манас Парманович, дагы 309 аралаштырып атасыз баягычы. 309 мен азыр айтып коеюнчу, бул жерде эң негизгиси мына асылдуулугу төмөн жайыттарды мына Чүй областында аска тете. Мисалычы, анткени себеби мына өзү мына кыдырып, биз баарыбыз эле кыдырып жүрөбүз. Бул жерде асылдуулугу төмөн жайыт мына бул жерде деп айтса, мен кээ бирде ишенбей кетет элем да. Асылдуулугу төмөн жайыттар каякта? Асылдуулугу төмөн жайыттар Баткенде, Нарында, Ысык көлдө. Эми бардык областтарда бар, бирок основной ошол жактарда. Ошол жактарды өздөштүрүшүбүз керек. Мына мен калп айтпайын, проект Айдоо жерлери аз болгон үчүн ошого зарылчылык жаралып атат деген нерсени айтып атасыз. Ошондой болуп атат да. Анан булардын бардыгы эгерде иштетип, мына мисалы 3 жылга чейин иштетпесе, аны кайра алып коюп башка бирөөгө бергенге бир тараптуу бар законго киргизип атабыз. Ошону менен бирге муну 20 жылга чейин жана өмөлүү жемиш бактарды тиксе, анын эмесин тиги кирешесин 20 жылдын ичинде алып кетет. Эгерде 20 жылдан кийин өткөзүп берем десе өткөзүп берет, өткөзүп берем десе эки тараптуу келишим негизинде дагы узартылат да. Бул эгерде өткөзүп берсе, бул жанагы фонддун жерине кирет. Фонддун жери көбөйөт. Өткөндө жанагы жогорку кеңеште комитетте талкууланып атканда айтылбадыбы, бул баягы менчиктештирип кеткенге жол ачылып атат депчи. Анткени бизде билесиздер да 49 жылга ижарага берилип, анан адамдар менчиктештирип кеткен практика бар да. Анан жанагы депутат Султанбай Ажигитов айтып атпайбы, 2007-2008 жылдардагы токтом бул ошого баягы жол бере турган нерсе депчи. Бул эмне болгон токтомдор? Султанбай Ажигитовдун мындай тиги наамына мен мындай эч качан каршы сөздөрдү айтпайм, бирок бул депутат 309 менен аралаштырып салды да. Ошондуктан бул мындай түшүнүгү жок болуп калды. Ошондуктан обсуждение талкууда 309 токтом бул. Токтомду өзүнчө обсуждать этиш керек дагы. Бул асылдуулугу төмөн жайыттарды өзүнчө обсуждать этиш керек, талкуулаш керекпиз. Мына жакында комитетте карап бардыгы бир добуштан колдоп берди.
Анткени бардыгына биз түшүндүрүп айтып атабыз. Бардык жерде айтылып атат, депутаттар дагы түшүнөт. Анткени себеби агрардык комитет болобу же башка депутаттар болобу, алар билип турат. Анткени себеби биз качанга чейин күтүп отурабыз бирөөнү. Ушул асылдуулугу төмөн жайыттарды тийбешибиз керек. Бирөө башташ керек да. Ушул асылдуулугу төмөн жайыттарды биз оңдошубуз керек. Мен бир суроо берейин. Жайыттардын санын кыскартып бербейби? Жайыттар боюнча. Бери караңыз. 515 токтом беле? Жайыттар бар өкмөттүн. 5 токтом бул жобо 515 жобо. Бери караңыз. Ошо анын статусун өзгөртүлбөй эле жайыттарды дейлик өздөштүрүү деп эле ошол эски жобонун негизинде эле бактарак жана мөмөлө дарактар тиккенге бөлүп бергенге мыйзам жол берет негизичи. А эмне үчүн биз аны башка бир нени учкаштырып атабыз деген дагы суроо болуп атат да. Эмнеге шек жаралып атат ошол жерде? Эмне шектер? Бул жерде бир эле мөмөлүү бактарды тиккенге деп а жерде башка түрүнө өткөрсө да болот да мисалы. Ошону айтам да. Ошол себептен жасалып атат бул мыйзамчы. Ошону айтам. Эмне үчүн баягы эски эле жобонун негизинде анда эски жобонун негизинде мөмөлүү жемиш бактарын тиккенге уруксат берилет деп жободо жазылып атат. Бирок башка мен мисалы Нарын областында жол учурсу кээ бир алыскы тоолук райондордо мөмөлүү жемиш бактары өспөйт да. А жерде башка мындай жанагы айыл чарба культурасын өстүргөнгө. Мисалы Нарын областында көп жерлерде биз даже алардан прогноз алдык. Эмнени эгерде ошону берсек, ошол жерге эмне себеп элеңер, эмне кылып өздөштүрөт элеңер деп бүт баары жазып берип атышат. Мен азыр эле чычырканак боюнча айтып кетти Манас Парманович. Бул чычырканактын азыркы жаңы сорттору чыгып атат. Азыр жанагы тикенеги жок. Мисалы Нарын областында көп жерлерге ошо чычырканакты айдайбыз деп атышат да. А жерде чычырканак болгондон кийин эгер айта алсам тегедеги уже көлөкө болот, ага полив болот, ошондо жагы уже өздөшө баштайт да. Эгерде тиги көп жылдык чөптү өстүрсө, көп жылдык чөп бул жердин кыртышын абдан жакшы өзгөртөт. Мына агрономдор буларды баары билишет. Ошондуктан ага да көп басым жасашыбыз керек. Демек айыл чарба министрлигинин ушул эгер мыйзам кабыл алына турган болсо атайын планы бар. Кайсы жерге эмне өстүрсө болот дегенде элге да кеңеш берилеби? Конечно, аны мен чычырканактын көчөтүн биз мына элге жарыя кылдык. Монголиядан алып келип, тигип келели. Бизге заказчик болбойсуз. Мына көрдүңүздөрбү? Мына эмне үчүн бизге заказчик болбойсуз? Да заказчик болот. Нарын областы бүтү чычырканак өстүрүп атат. Алардын биз анда айталык. Губернатордун орун басары менен сүйлөштүм, акимдер менен сүйлөшүп атам. Бири-бирибизге заявка келет. Бизге заявка эмес, бизге конкретный заказ керек. Заказ беришет. Анан кийин экинчи дагы нени деп несени сурайын дедим эле. Бери караңыз. Жаныбек Калканович, мен сизди аябай сыйлайм. Канча жыл министрдин орун басары болуп кыскачараак убактыбыз өтө аз. Адилет министрлигинде бүгүн фермердик чарба деп каттабайт экен. Бул не деген жапайчылык? Адилет министрлигине кайрылыш керек. Жок, айланып кетейин. Эмне үчүн 430 миң фермерлик чарба бар дешет дагы, фермерлик чарба деп каттаймын десең өткөрбөйт экен. Сөзсүз крестьянский деп айтыш керек экен. Дыйкан чарба деп айтыш керек экен. Биз 21-кылымда жазып атабыз мисалы. Жөнөкөй эле дыйкан чарба менен фермерлик чарбанын кичине айырмасы бар. Жыйынтыктап айтканда бул мыйзамдын кереги барбы жокпу? Бар. Министрге жеткирсеңиз, сиздерде демилге көтөрүү укугу бар. Адилет министрлигинде алар түшүнбөйт юристтер. Айткыла биз ошол фермердин каттасын алып беребиз. Бул мыйзамдын кереги барбы жокпу? Кайсы? Азыркы демилген айткан мыйзам. Мыйзам болобу, жоо болобу, каныкей биз эл катары, мамлекет катары өзүбүз сыйлаган үйлөнүшүбүз керек. Туура. Манас Пармановичка жаккандан кийин бул мыйзам керек. Жакшы мыйзам. Ошондуктан биздин кыргыз эли эгер депутаттар колдоп берсе, бул жакшы мыйзам деп эсептейм. Бул элдин баары муну күтүп турат. Кичинеден болсо дагы ишке ашыра берет. Демек, юридикалык жактарын тактап коюш керек деген маселе болуп атат. Рахмат, урматтуу коноктор, сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип бергендиңиздер үчүн. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайлы. Бизге бүгүн коноктоо айыл чарба министрлигине караштуу жайыттар жана мал чарба департаментинин директору Жаныбек Керималиев жана фермер Манас Саматов болду. Саламатта туруңуз, көрүшкөнчө.